Эң биринчиси бул болсо бүт рисктердин баарын карап, анан кийин кандай бизнес ачам, кандай жолдор бар, анан башка бирөө ушундай тармакта бизнес ачкандын жолун карап, анан кийин ошонун жана ошибкаларын карап, анан жакшы жактарын карап, анан кийин гана чечим алыш керек да. Эң биринчиси болсо бизде көптөр ойлойт, мындай бизнести баштай берем, бирок регистрация кылбайм, налогду төлөбөй эле коем. Бул мен ойлойм чоң мындай ката болот. Анткени эң биринчиси бул регистрация кылыш керек. Бирок бул жакта дагы ойлонуш керек да, же жеке ишкер боломбу, же жообу чектелген коом ачамбы депчи. Анан бул жакта деги эле юристтин кеңеши керек. Анткени көбүнчө эле ишкер айымдар өздөрү юрист эмес, юридикалык жактан дагы мындай билимдери жок. Ошондуктан мен ойлойм эң биринчи юристке барып, анан кийин бухгалтерге дагы барып, анан бүт рисктердин баарын караш керек да. Жеке ишкер болсом кандай налогторду төлөйм, кандай документтерди алып каяка барып регистрация кылам, счет ачканда эмне кылам, же болбосо жанагындай ОСО ачканда, көбүнчө азыр ОСО ачып иштешет. Андай ОСО ачканда учредители ким болот, каяка катталам, анан кийин счетту кандай болуп, анан кийин жанагындай налогтору да канча болот, страховой взностору да канча болот. Ошонун баарын жакшылап тактап, анан кийин гана мындай чечим чыгарыш керек да. Бул эң негизгиси. Экинчиси, анткени көптөр эле баштай бергенде мындай бизнеси юридикалык жактан каттабай эле, анан кийин кредитке келгенде же башка мындай документация келгенде, мындай акча алам деген маселеге келгенде документтери жок болуп калып атат. Ошондуктан бул болсо бир тоскоолдук болот да. Ошондуктан мындай юридикалык регистрация бул неге сөзсүз түрдө керек, же жеке ишкер болобу, же ОСОбу, же дагы башка бир коом ачабы да. Экинчиси болсо мен ойлойт элем, мына ошо жеке стартап же жанагындай бизнести ачканда ичиндеги бүт жана процесстердин баарын договордун негизинде гана кылыш керек. Анткени кишилерди аласыңарбы, бир киши аласыңарбы, же 2 киши аласыңарбы, же 20 киши аласыңарбы, анын баарын тактап ала алыш керек да, жана келишимдин негизинде. Анткени ар кандай спорлор болуп калат, же налогу туура эмес болуп калат, же болбосо жана иштеген күндөрү, сааттары туура эмес болуп калат. Ошондуктан жанагы өзүнүн сотрудниктери менен, работниктери менен договорлорду абдан так жакшылап баарын түзүп, анан кийин ар бир сторонага, ошо жеке ишкерге дагы, анан кийин ошо иштөөчүгө дагы абдан так болуш керек, ошол келишимдерди түзүп алыш керек. Үчүнчүдөн, мен анткени көп жылдан бери аялдардын укуктарын коргоп келем. Менин бир жакшы кеңешим бар. Бул болсо брачный договор түзүп алса жакшы болот да. Бизде Кыргызстанда брачный договор мындай практикасы түзүлгөнү абдан аз. Билбейм, менин угушумча бир 5-6 эле же бир 10дон ашык эмес болуш керек. Бирок бул жакта эң чоң рисктер бар да. Анткени биз болсо бизнес баштаганда биз өзүбүздүн атыбызга катталып анан иштей беребиз да. Анан бирок мисалы күйөөң менен ажырашканда же мүлктү бөлгөндө бизнес дагы бөлүнөт да. Анан ошол жакта да карап чыгыш керек. Анткени бизнести өзүңүн атыңа катталып иштегенде ошол бизнес, анан кийин ошонун баягы доходдордун баардыгы жубайлардын совместный имуществосы болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул жагында караган абдан маанилүү. Анткени брачный договор түзүп алсаңар, ал жакта бүт баардыгын тактап алса болот да. Бизнес баштаган акча бар, бирок барып юристтин кеңешин алганга эле макул. Юрист полноценный, то есть бир юрист атка кереги деле жок. Аны болсо же юркомпания бар, же бир юрист менен сүйлөшүп алса болот. Жана ошондой чыр-чатыктар болгондо, же суроолорум бар болгондо, же маалымат мындай юридикалык жактан маалымат керек болуп атканда, ошондо эле кайрылгангачы аны дагы сүйлөшүп алса болот. Бизде азыр көп эле компаниялар бар, көп эле юристтер бар, алар аутсорсинг кылып иштешет да, жана бухгалтердей болуп эле бир айда же 1 күн келет, же 2 күн келет, анын баарын такташып алса болот да. Бул эң маанилүү. Айтабыз да, биринчи идеянын баарын карап, анан кийин бүт рисктердин баарын карап алып, андан кийин болсо баштагыла. Мисалы бир ай баштап көргүлөчү, офисти чечпей, тигини кылбай, муну кылбай. Анан кийин баштап алгандан кийин эң биринчи бул юридикалык жагы, анан бухгалтердик жагы да. Анткени аны баштап албасаң, азыр болсо жаңы салык кодекси бар, ал болсо ал жактан абдан чоң штрафтар, сен салыкты төлөбөй көрчү, азыр эле инспекторлор келип анан кийин штраф салат. Ошондуктан биздин мындай рекомендациябыз, ар бир жеке эле биздин эмес, жана биздин тренерлордун да рекомендациясы бул бизнести мындай белую да, чистую эме кылыш керек да. Ошого аракет кылыш керек. Документтердин баарын тактап алып, бухгалтердик жактан, юридикалык жактан, башкалар жактан дагы туп-туура кылып алып, кеңештердин баарын алып алып, анан кийин ошондой баштаган жакшы.